Салам достор, бүгүнкү видео роликте сиздин телефонуңуздагы установка болгон программаларды кантип өчүрүш керек, кереги жок же сиз колдонбогон программаларды эч кандай сырттан программа көчүрбөй. Андай эмесе кет. Алгач биз баштай турган безопасность приложенияга киребиз. Андан кийин приложенияга киребиз. Удаление корзинка. Бул жактан телефонго установка болгон, мисалы, кереги жок, колдонбогон микродит, Google новости, Google TV, ушундай кереги жок программаларды бул жактан өчүрүп салсак болот. Программалардын санын көбөйтпөй. Карусель обои, мисалы. Дагы бул жактан телефондун системный программаларды кантип өчүрсөк болот. Аны үчүн настройкага киребиз. Поиск настройкага доступ ко всем файлам деп жазабыз. Мынакей. Доступ ко всем файлам. Киргенден кийин приложениялар чыгат. Бул жактан биринчиден бизге кереги жок дискти өчүрүп салсак болот. Андан кийин мисалы календарды колдонбосок биз өчүрбөй, бирок отключить кылып койсок болот. Андан кийин бизге кереги жок карусель обои удалить этип салсак болот. Жана башка ошол сыяктуу жашоодо колдонбогон, мисалы, дагы редакторду өчүрүп салсак болот. Мисалы, телефондун памятин, мисалы, азыраак кетирем десеңер, ушуларды цифровое благополучение, ушуларды отключить этип салгыла. Ошол бүгүнкү лайфхак ушу менен бүттү. Биздин каналга катталып коюңуздар.